Оштымынын сайт кабар түрмөгүнүн дүйшөмбү күnkү чыгарылышы, аны мен Абдумалик Базарбаев таныштырам, саламатсыздарбы? 19 жаштагы Карабалта шаарынын Нина Манаева аттуу жашоочусу президенттин милдетин аткаруучу Талант Мамытовго кайрылып, ага карата зомбулук көрсөткөн жаранды жоопкерчиликке тартууну өтүндү. Бул тууралуу Вентус коомдук бирикмесинин социалдык тармактагы баракчасында жазылат. 2020 жылдын 15 февралында анын Антон аттуу таанышы кызуу абалда экинчи кабаттан ыргытып жиберген. Жабырлануучу омурткасынан жаракат алып биринчи топтогу майып болуп калган. Жабырлануучу Жайыл райондук ички иштер башкармалыгы кылмыштын бетин ачпай жатканын айтып, соттук медициналык экспертизанын корутундусуна макул эместигин билдирген. Мен сизге жардам сурап кайрылып жатам. Менин ишимди кылдат карап берүүңүздү суранам. Сизге буга чейин дагы кайрылдым эле. Биз экспертизанын жыйынтыгын алдык жана мен анын корутундусуна эч качан макул эмесмин. Менин боюм ал жакта документте көрсөтүлгөн сан менен туура келбейт. Менин боюм 162, ал жерде 175 сантиметр деп жазылган. Балкондо эч кандай стол болгон эмес. Менин көрсөтмөлөрүмө көңүл бурбай жатышат. Сизден суранам, бул ишти чечип бериңиз. Ал жерде коррупция бар деп айтылат кыздын кайрылуусунда. Жабырлануучу 1 ай ооруканада жатып, оор операцияны башынан өткөргөн. Ал учурда төшөктө жана майыптар отуруучу коляскага дайым отуруп калуусу мүмкүн. Во внимание не берут мои показания. Прошу вас, разберитесь в этом деле. Там есть место коррупции. Спасибо. Кыргызстандык Тилек Жумабековду жаңы жыл түнү поезд коюп кетип, натыйжада ал эки бутунан айрылды. Бул тууралуу Спутник агенттигине анын тууганы Дилера Жакыпжанова билдирди. Каргашалуу окуя кеминде болгон. Саат 23:55 чамасында ага апасы телефон чалып каякта жүргөнүн сураган. Тилек жакында келерин айткан, бирок кийин аны поезд коюп кеткенин билдик. Кабарды укканыбызда аны кеминдин ооруканасына алып кетишиптир. Окуя кандайча болгону белгисиз. Кайсы бир киши Тилек бир адамды куткарып калганын айтыптыр. Бирок ал күбөнү таппай жатабыз, деди Жакыпжанова. Жабырлануучу травматология жана ортопедия илим изилдөө борборунун жандандыруу бөлүмүнө жаткырылган. Учурда туугандары донор издеп жатышат. Жардам бергиси келгендер кан борборуна барып Тилек Жумабековдун атына кан тапшырса болот. Окуя тууралуу Бишкектин вице-мэри Айжан Чыныбаева да жазды. Анын айтымына караганда, Тилек релесте турган кишини түртүп куткарып калган. Бишкек шаарынын мэринин милдетин аткаруучу Балбак Төлөбаев ушул тапта шаардагы түтүндү жок кылуу мүмкүн эмес экенин, бирок кийинки кышта толук жок кылса болорун жар салды. Төлөбаев шаарды каптаган ышты жоготуунун бир гана жолу Бишкек жылуулук электр борборун көмүрдөн газга өткөрүү керек деген ойдо. Ошондо кара түтүндүн чыгуусу 50-60% токтойт. Мындан тышкары Бишкек жебине кара кечеден көмүр ташууну токтотуу керектигин билдирген. 3-4 январда Бишкек шаары абанын булганышы боюнча биринчи орунга чыкты. Мындай жыйынтык дүйнө шаарларында абанын сапатын иликтеген уюмдун сайтына эленди. Анда Бишкектеги абалга кооптуу деген баа берилген. Анан Бишкек шаары өзүнүн 22 котельнийин газга өткөрөбүз. 22ге жакын мектеп бар, аны газга өткөрөбүз. Ошондо эмдиги жылы боло турган смокту ушун менен токтото алабыз. Бул боло турган гана нерсе, чындык. Башка экинчи жолу бул кара кечеден келген көмүрдү токтотобуз. Ушул эки жол менен эмдиги жылкы келе турган смокту токтото алабыз. Азыркы убакта тестти да келген кара кечеден келген көмүрдү токтото албайбыз. Бул реалдуу нерсе эмес. Силер бизди уруп токмокко ала бербеңиздер. Болгон чындыкты айтып жатам мен. Британиялык белгилүү Guardian басылмасы окурмандарынын сунуштарынын негизинде 2021 жылы бара турган жайлардын тизмесин түздү. Тизменин биринчи сабында Кыргызстан турат. Алар саякаттоо үчүн Кыргызстандагы жеңиш жокусу өзгөчө белгилеп, ал эми өлкөнү Борбор Азиядагы стандарттардын эң жакшысы деп сыпаттаган. Британиялык басылманын окурмандарынын бири Мартин эгер эпидемиологиялык абал жакшы болсо, Кыргызстанга келүүгө ниеттенип турганын айткан. Анын пикиринде Кыргызстан саякаттоо үчүн керемет өлкө. Бишкек заманбап жана жандуу шаар. Ал эми элет жеринде када салт менен жашаган көчмөндөрдү кезиктирүүгө болот. Кыргызстан даамдуу жергиликтүү ашканасы бар дүйнөдөгү эң кооз өлкөлөрдүн бири. Guardian Улуу Британиядагы белгилүү басылмалардын бири. Ал күн сайын 160 миңден ашуун нуска менен чыгат. Гезиттин онлайн версиясынын катталуучулары 1 миллиондон ашык.
Birikкен Улуттар Уюмунун ЮНИСЕФ балдар фонду 2021 жылга карата дүйнө жүзүндө балдардын төрөлүүсүнүн болжолдуу санын чыгарды. Эксперттердин божомолу боюнча 2021 жылы төрөлгөн балдардын көпчүлүгү 22 кылымды тосуу мүмкүнчүлүгүнө ээ болушу ыктымал. ЮНИСЕФтин маалыматы боюнча быйыл 140 миллион бала жарык дүйнөгө келиши күтүлүүдө. Алардын орточо жашоосу 84 жыл деп эсептелип, ошондо алар 2100 жылды же 22 кылымды тосуп алуу мүмкүнчүлүгү бар деп саналууда. Италиянын Бергамо аймагында эң ири аяз киши жасалды. Анын салмагы 200 килограммдан асса, бийиктиги 5 метрди түзөт. Идеянын авторлорунун пикиринде, мындай чоң аяз кишини көрүү үчүн туристтер көп келиши күтүлөт. Андан тышкары инсталляция кадимки жашоого кайтып келүүнүн символу болуп эсептелет. Интернет желесиндеги мына ушундай кабарларды жыйынтыктайбыз. Эске сала кетсек, маалыматтардын маани маңызына Ош ТВ телеканалы жоопту эмес. Кечиңиздер көңүлдүү улансын, амандыкта жүз көрүшөлү.